саламат. Элимдин ден соолугу үчүн бул саламат. Саламат клуб. Элимдин ден соолугу үчүн. Салют достор, барыңыздарга салам. Аты жөнүм Айнура Миназарова. Сиздер менен бүгүнкү подкастта биз тишке эмне үчүн курт түшөт деген теманын тегерегинде сөз кылабыз. Анан албетте улай эле биз ооздон эмнеге жагымсыз жыт чыгат деген теманын тегерегинде сөз кылабыз. Ошондуктан алыстабаңыздар. Дароо эле ушул подкасттын башында айтайын, эгерде Саламат клуб YouTube каналына каттала элек болсоңуз сөзсүз катталыңыз. Жана ылдый жака өзүңүздүн сурооңузду комментарий менен калтырып коюңуз. Биз керектүү адистер менен байланыштырып жооп алып бергенге даярбыз. Бүгүн ушул тиш жөнүндө сөз болгон соң, албетте төрүбүздө стоматолог Адил Сапаров. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кандай ден соолугуңуз жакшы? Жакшы, рахмат. Жайдын ысыгында кантип атасыз? Кыйналган жоксузбу? Жок, кыйналбай эле жакшы эле жетип келип алдык буюрса. Рахмат. Рахмат Адил мырза, келип бергениңиз үчүн. Ушул бүгүн биз дароо эле ушул темага карай турган болсок, анткени 10 гана мүнөттүк убактыбыз бар. Курт жөнүндө сөз болмокчу да. Тишке эмне үчүн курт түшөт? Баарыбыз билебиз, баягы кичинекей кезибизде сүт тиштер бар, сүт тиштердин баары алмашат. Анан азыркы тиштерибиз чыккандан кийин эле бирок бат эле курттай баштайт эмеспи? Эмнеден улам курт түшөт? Бул биринчи себеби албетте таза жуулбагандыктан. Мен башында айтып кеткенмин, ошол 3 минутадан 6 минутка чейин таза жууш керек деп. Если ошондой эле 3 минутадан 6 минутта таза жуу турган болсо, эч качан курт түшө албайт. Мисалы, курт түшпөш үчүн биринчи орунда таза жууш керек. Андан кийин таттуу тамактарды жегенден кийин, мисалы үчүн шоколад, ошондорду жей турган болсо, курт түшөт же болбосо тишиң ооруп калат деп жаш балдарга көбүнчө айтып келебиз. Же болбосо таттуу тамакты, болбосо шоколад, ошондорду кока-кола ичпегиле зыян деп кээ бирки ата-энелер балдарын урушат экен. Ал дагы өзү бир жагынан карап келгенде туура эмес. Таттууну жей турган болсо, жей берсин каалашынча. Бирок жеп бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө тиш щетка менен тазалап жууш керек. Бирок сөзүңүзгө аралжы, мисалы, таттууну бир гана тиш үчүн эле жебегиле деп айтпайт да ата-энелерчи. Таттуунун башка жактары бар, Ооба. Ошол жагынан алганда. Эми кальций деген нерсе бар. Бул таттуу өзү кальцийни жок кылып салат, талкалап салат. Ошондуктан мисалы кээ биркилери келишет, мен үйүмдөлөргө айтпай катып жеймин, мисалы таттууну ушундай деп мага кайрылышат да. Бирок мисалы үчүн бизде деген көбүнчө кыргызбыз, тойго барабыз. Тойго барганда мындай чоң столдун үстүндө баары бар. Балыктан баштап шоколадка чейин. Ошолордун баарын аябай жеп алып, анан үйгө барып, анан ошол бойдон жатып уктап калабыз. Ошол сыңардай эле кандай тамак болбосун жей бериш керек. Бирок таттууну колдон келсе азыраак жеш керек. И жаш балдарга дагы азыраак өзүнүн нормасы менен, мисалы үчүн 2 күндө же болбосо 3 күн, 4 күндө бир жолу жесе болот. Анан жейт десе эле күндө килограммдап жеген дагы туура эмес. Себеби дегенде кальций, витаминдерди ал талкалап салышы мүмкүн, опасный. Ошондуктан таттуу жегенден кийин таза жууп коюш керек, и всё, проблеманын баары чечилет. Дагы экинчи себеби ошол тамак аш тыгылып калышы мүмкүн. Мисалы үчүн бул жерде 2 тиштин аралыгы ачык, тамак, эт, любой тамакты жегенден кийин ушул жерге тыгылып калышы мүмкүн. Бул учурда зубочистка менен көпчүлүгү оюп салышат ошол тыгылып калган тамак аштарды чыгарганда. Ал дагы кеңейип кетет. Же болбосо могул мүлк деп коет, ошонун астындагы чукулап салышы мүмкүн. Ал зубочистканы колдон келсе колдонбой эле коюш керек. Колдон келсе жанагындай зубная нитка деп коет, жип. Ошол менен аккуратный кылып тазалап алып койсо тишке эч кандай зыянчылыгы жок. Анан ошол тамак аш жегенде ушул жерлерге тыгылып калат. Аны деген жууп алып салбай, же болбосо зубная нитка менен
тазалабай койсо ушул жерде ал тура берет көп убакыт өткөндөн кийин ал бактериялар бөлүп чыгып жыттанып баштайт. Анан ал жыт дагы жуулбай калып кала турган болсо, мисалы үчүн мага келишет, 2 күн 3 күндө бир жуймун деген элдер дагы бар. Мен аларды көрүп прям башында шок болчу элем. Уже ал мага мындай көнүмүш адат болуп калды да. Ошондой кылып тамактангандан кийин 2 күн 3 күндө бир жуй турган болсо, аябай эле бат. Мисалы үчүн ал адам деген 20 жашка чыгабы, 30 жашка чейин бардык тиштери калбай калышы мүмкүн. Ошол иммунитет, мисалы, организмдеги кальцийдин жетишсиздиги ушул курттун түшүшүнө шарт болобу же андай болбойбу? Албетте шарт болот. Бул көбүнчө аял кишилерде көп кездешет. Чем эркек кишилерге караганда, мисалы үчүн кандай деп түшүнүп берсем, аял кишилердики 70-80% ошол боюнда болгон учурда тиш бузулат. Ал учурда деген жанагы биз тамак аш жеп атпайбызбы? Арбуз жейбизби, тамак, эт жейбизби? Ошолордон витаминдер бөлүнүп чыгат. Анан ал витаминдер деген чачтын учунан баштап тырнактын учуна чейин витамин күндө бизге саат сайын жетип турат. Анан аял кишилер көбүнчө боюнда болгон учурда 9 ай боюнда болот. Ошол 9 ай бою тишине, чачына, тырнагына витаминдер жетпей калат. Ошол үчүн тиш аябай тишке аял кишинин боюнда болгон учурда аябай жакшы сакташ керек, жакшы жууп, жакшы алып туруш керек. Ал эми көпчүлүгү мага кайрылышат, боюнда барларга тиш дарылатса болбойт экен го деп. Бир аз немеден темадан алсап кеттим окшойт, бирок ушул моментте айтып коеюн деп туура чечтим. Боюнда бар апаларга, эжелерге, келиндерге айтып кетерим, ушул боюнда бар убакытта тиш дарылатса болот. Бирок ал 3 айдан кийин дарылатса болот. Биринчи семестр бүткөндөн кийин дарылай баштаса болот. Ошондо 6-7 айга чейин дарылап койсо болот. Бул учурда жана обезболивающий деп коебуз го, алар зыяны болбойбу түйүлүккө? Алар дагы бөлүнөт. Мисалы үчүн кээ бирки уколдордун составында адреналин деп коет. Адреналин жок уколдорду колдонуп тиш жула турган болсо жулуп, дарылай турган болсо дарылап койсо болот. Бирок мындай аябай важный тиштерди гана анан боюнда бар убакта дарыласа болот экен деп койсо, прям тиштерди салдырып баарын эмес. Кайсылар аябай катуу ооруйт, кайсылар кыйнап жатат, ошолорду гана дарылап коюш керек. Оорубаса жүрө берген жакшыбы? Оорубаса убактылуу, ошол төрөп алганга чейин жүрө берсе болот. Рахмат. Тишке курт түшкөндүн себептери жөнүндө сөз кылып атабыз. Мүмкүн дагы бир кандайдыр себеби бардыр? Албетте бул тишти таза жуулбаса курт түшөт. Анан жана сиз айтып кеттиңиз, ооздон жагымсыз жыт чыгат. Аны биз кийинкиде токтотолу, кийинкиде уланталы, анткени бүгүн аз болуп калды. Ошол биз азыр ушумага курт жөнүндө гана айтып берсеңиз жакшы болмок да. Дагы кандай себептери бар? Себептери жалпысынан ушулар. Бул тишке курт түшкөндүн себеби жалпысынан ушул таза жуубагандан эле келет. Анан 6 айда бир жолу барып көрүнүп туруш керек стоматологияга. Ошондо ооруса оорубаса да. Ооруса дагы, оорубаса дагы ошол 6 айда бир барып көрүнүп турса, бул аябай жакшы. Рахмат. Рахмат Адил мырза. Биз угармандарыбызга, көрөрмандарыбыздын баарына ыраазычылык айтабыз. Тишке кантип кам көрүш керек? Эмне үчүн тишке курт түшөт? Мына ушул жөнүндө сөз болду. Кийинки подкастта биз ооздогу жагымсыз жыт жөнүндө, дарыгерге барганда дароо эле тишти жууш керек деп жуулуп коет, кээде болсо жок койтур деп нервин жуулуп дарылайт. Мына ошолор жөнүндө сөз кылабыз. Ошондуктан бизден алыстабаңыздар. Баарыңыздарга көңүлдүү күн каалайм. Саламат элимдин ден соолугу үчүн бул
саламат. Саламат клуб. Элимдин ден соолугу үчүн.